Медицинский центр Фрунзе приглашает всех желающих получить полноценную медицинскую помощь. У нас высококвалифицированные врачи помогут вам в решении любых недугов. Услуги стоматолога, лечение, удаление, протезирование, ортодонтия и имплантация зубов без боли и с гарантией качества. Услуги гинеколога, ведение беременности на любых сроках, УЗИ малого таза, лечение ИПП и бесплодия, ведение и удаление ВМС, а также кардиология, терапия, педиатрия, процедурный кабинет к вашим услугам. Медицинский центр Фрунзе. Только у нас, вдали от дома, вы почувствуете себя, как у себя на родине. Путин. Мигранттар көп келген өлкөлөр биз менен кызматташууга даяр. Россия Федерациясына мигранттар келген өлкөлөрдүн жетекчилиги миграциялык маселелерди чечүү үчүн кызматташууга даяр экенин Россиянын президенти Владимир Путин билдирди. Дүйнөнүн башка өлкөлөрүнө караганда биз үчүн жеңил, бул жаатта иштөө кыйын, бирок жеңил, анткени мигранттар Россия Федерациясында негизинен мурдагы Советтер Союзунун республикаларынан келгендер, ал жакта орус тилин жана маданиятын жакшы билишет. Биздин милдет негизги миграция агымы келген мамлекеттерде түз иштөө. Бул өлкөлөрдөн мигранттар келген жетекчилиги да биз менен чогуу иштешүүгө даяр. Биз орус мектептерин ачуу жөнүндө сөз кылып жатабыз. Андан сырткары коомдук уюмдарыбыз Орусиянын улуттук бирикмелери менен тыгыз иштешүү жөнүндө сүйлөшүү жүргүзүүдөбүз. Бул маселени натыйжалуу чечүүгө көптөгөн мүмкүнчүлүктөр бар, деди Путин этностор аралык мамилелер кеңештин жыйынында. Булак Назар Ньюс кежи. Аскар Акаев жубайы менен Кыргызстанга келгени айтылууда. Качкын президент Аскар Акаев менен жубайы Майрам Акаева Кыргызстанга келди. Бул тууралуу айрым ЖМКлар өздүк булактарына таянып жазып чыкты. Андагы маалыматка караганда жубайлар өткөн түнү кыргыз-казак чек арасынан өтүп келишкен. Акаевдин Улуттук илимдер академиясында жана Политехникалык университетке лекция окуганы келгени айтылат. Лекциялар качан болору белгисиз. Айрым маалыматтарга караганда Акаев жубайы менен Таласка барып, Майрам Акаеванын апасына Куран окутушкан. Белгилей кетсек, Аскар Акаев Кыргызстандан 2005 жылы март окуясынан кийин качып кеткен. Ал УКМК менен болгон сүйлөшүүлөрдүн негизинде 2021 жылы 2 августта Бишкекке келип, ошол эле күнү сурак берген. Анда мурдагы мамлекет башчы тергөө менен келишим түзүп, күнөөсүн мойнуна алган. Ошондой эле укмтөр иши боюнча кол коюлган документтер боюнча видео кайрылуу жасап, кечирим сураган. Башкы прокуратура кийинчерээк ага карата иш токтотулганын билдирген. Булак Супер кежи. Кыргызстан менен Кытайдын ортосунда жаңы автоунаа жолу курулат. Бул тууралуу Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев президенттин Кытайга болгон мамлекеттик сапарынын жыйынтыгы тууралуу сөзүндө билдирди. Анын айтымында эки өлкө Кыргыз-Кытай чек арасында дагы бир өткөрмө бекетин бедел ашуусунда ачууну пландоодо. Кулубаев сапардын жүрүшүндө Кыргызстан менен Кытай коронавирус пандемиясынан улам солугундаган соода-экономикалык мамилелерди жакшыртуу боюнча макулдашканын белгиледи. Ал үчүн эки өлкөнүн чек арасындагы Торугарт жана Элтештам өткөрүү бекеттеринин жөндөмдүүлүгүн кеңейтүү пландалууда. Кулубаев буга Кытай тараптагы кызыктар экенин белгиледи. Белгилей кетсек, бедел ашуусу Кыргызстандын Ысык көл облусу менен Кытайдын Шинжаң Уйгур автономдук районунун чек арасында жайгашкан. Булак Супер кежи. 500 автобус алып келинет. Президент Сиздиан шаарындагы автобус чыгарган заводко барды. Өлкө башы Садыр Жапаров бүгүн 20 майда Кытайга болгон мамлекеттик сапардын алкагында Шандун провинциясындагы Зиньян шаарында Зоңтоң Бас Холдинг Co. Ltd автобус чыгаруучу заводуна барды. Президенттин басма сөз кызматынан билдиргендей, ал жерде Кыргызстан үчүн 1000 партиядан чыккан биринчи автобустун салтанаттуу чыгарылуусу жана бет ачары болду. Автобустардын бул партиясы этап менен Бишкекке жеткирилет. 500 автобустун биринчи партиясы этап менен үстүздөгү жылы кийинкиси 2024 жылы жеткирилет деп күтүлүүдө. Жалпысынан кыргыз тарап борбордун транспорттук маселелерин чечүүгө багытталган 1000ден ашык заманбап экологиялык жактан таза автобустарга ээ болот деп айтылат маалыматта. Мамлекет башчысы жол куруу машиналары жана жабдуулары, өнөр жай машиналарынын көргөзмө аймагын кыдырып чыкты. Ошондой эле ал жаңы автобустардын өндүрүш процесси менен таанышып, ишкананын жетекчилиги жана адистер менен баарлашты. Садыр Жапаров белгилегендей, автобустардын бул партиясы Бишкектеги транспорт каражаттары менен камсыздоо көйгөйүн чечет. Автобустар мурункулардай эле экологиялык жактан таза транспорт
эсептелген газ кыймылдаткычы менен жабдылган. Компаниянын жетекчилиги Кыргызстан менен кызматташууну мындан ары өнүктүрүү жана бекемдөө ниетин тасыктап, чыгарылган продукциянын жогорку сапатына жана тейлөөсүнө кепилдик берди. Жыйынтыгында тараптар бул багыттагы кызматташтыкты мындан ары да бекемдөө жана өнүктүрүү боюнча макулдашты деп айтылат билдирүүдө. Белгилей кетсек, буга чейин бул заводдон Бишкек шаары үчүн газ кыймылдаткычтуу 120 автобустун партиясы сатып алынган. Алар борбордун жолдоруна сыноодон ийгиликтүү өткөндүктөн бюджеттик каражаттардын эсебинен бул маркадагы автобустун дагы 1000 кошумча партиясын сатып алуу жана Бишкекке жеткирүү чечими кабыл алынган эле. Булак суу беркежи. АКШнын санкция боюнча кара тизмесине кыргыз компаниясы илинди. Кече күнү белгилүү болгондой, АКШнын соода министрлиги Кыргызстандын Токмок шаарында катталган Троя деген ишканага каршы санкция жарыялады. Бул компания ар башка өндүрүш ишканаларын электроника менен камсыздайт. Кыргызстан менен кошо армениялык бир компанияга каршы дагы санкция жарыяланды. Андан мурда болсо кара тизмеге Казакстандын бир нече ишканасы кирген. Германиянын Spiegel журналы кече күнү жазганына караганда, Аспан Арба деген казак компаниясы Орусияга дрон жиберет. Аны Москвадагы Небесная механика деген ишкананын ээлери негиздеген. ФСБны электроника менен камсыздаган Стек деген компания менен Казакстандагы Да Гроб 22 деген ишкананын дагы ээлери бар. Ошондуктан Троя деген компанияны дагы Токмокто орусиялык ишкерлер негиздеген деп болжомолдосо болот. Орусиялык пропаганда санкция жарыялап, экономикалык ишкердикти чектөө мыйзамсыз дейт. Бирок андан түшкөн киреше согушка пайдаланылып, Украинанын шаарлары жер менен жексен болууда. Булак Назар Ньюс кечи.